Бизде алыскы Ош жергесине келген сонун бир конокторубуз бар. Алар кимдер десеңиздер, Акай Стобу Айсаба Базарбай кызы, Акчол Дамирбек уулу. Саламатсыздарбы, кутман-таңыңыздар менен, кош келипсиздер. Саламатчылык. Ошто туугандар жакшы жашат. Барды жакшы келип алды. Кыргыз элибизге дагы ассаламу алейкум, кутман-таңыңыздар менен. Ар дайым ушундай тынчтыкта учурашып жүрө берели. Келиңиз. Анда сиз дагы амандашып алсаңыз болот. Жалпы журтчулук менен. Көктөмдүн жаңга жагым жамгыры бар. Ар адамдын ар кандайча тагдыры бар. Жашоомо кеч кирди деп өкүнбөңүз. Кечтен кийин мындай аткан таң нуру бар. Кечтен кийин мындай аткан таң нуру бар. Кудайым сүйүп жүргөн жансыздарбы, агарып аппак аткан таңсыздарбы, саламды жөнөтөмүн таңкы бештен. Урматтуу кыргыз элим барсыздарбы, урматтуу кыргыз элим барсыздарбы. Адалдан рызкыны терип калды, элиме ырдан санат берип калды. Чакырган жерден калба деген сөз бар. Таңкы 5 чакыр деле келип калдык, таңкы 5 чакыр деле келип калдык. Kalbasa ken atım menin taş betinde, andan göre kalsan eken kalk esinden. Al üçün ak kızmatты kıla verem, orolup ketki çektin ak kepinge, orolup ketki çektin ak kepinge. Arnalsın elim üçün camağımız, taştalsın aruluka kadamımız. Sözümdü bütüreyün an demese, tınç bolsun bizdin uşul zamanımız, tınç bolsun bizdin uşul zamanımız. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде ырчы, чорчу десек да болот, төкмө акындар Акай Стобу бүгүн бизде конокто болуп жаткан чагы. Мынакей дагы бир жолу куш келипсиздер дейли, келиңиздерчи. Анда алыстан келген сапарыңыздардын себебин сурайчы. Кайсы? Алыстан келген сапарыбыздын себеби ошол КТРК коомдук телеканалында Тоголок Молдонун 160 жылдыгына карата ошондой эле Айтыш фондунун 20 жылдыгы болуп айтыш өттү эле. Ошого келип биз дагы катышууну эп көрүп келдик эле. Кудай таала каалаган экен ошол тандоотурдан өтпөй калдык. Буюрса кийинки эмелерде өтөбүз деген ишеничтебиз. Жакшылыктан үмүтүбүз бетиралы, буюрса биздин багындыруучу ийгиликтер алды да десек да болот. Анан Айса эжеке айтсаңыз, негизи эле ушул төкмөчүлүк, ыр жаатында бул өнөрлөрдү катып кайсыл жакта жүрдүңүз, кайсы жакты бүттүрдүңүз, кесибиңиз тууралуу сураам келип турат. Мен негизи 3000 жылдык тарыхы бар Ордолуу Ош шаарынын Ноокат районуна караштуу Саркаңды деген айылда төрөлүп өстүм. Андан кийин билимимди өркүндөтүү үчүн өзүм кызыккан Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине тапшырып, аны аяктадым ийгилик менен. Азыркы учурда кыргыз тили адабият адистиги боюнча мугалиммин мектепте. Андан сырткары бул ыр, өнөр, шык, талант ошол студент кезимде эле башталып, мен айтылуу акын Идрис Айтбаевдин шакирти болуп, андан сабак алдым.
эми ыртынөгөн жүрөккө киртинебейт дегендей бул өнөрдү багыш керек экен. Азыр ошол багуунун жолундабыз. Эжеке мына жогоруда айтып калдыңыз, баягы журналистика тармагын бүтүргөм деп, жана деги эле бул баягы бала чактан бери кыялып эле, анан ушул тармакты кесипти улантайын деген оюңуз жокпу баягы баштап? Журналистика тармагы аябай кызыкчу элем. Андан кийин бирок менин негизги адистигим кыргыз тили адабият мугалимдик болгондуктан мен бюджетти бүткөнүмө байланыштуу 3 жыл отработка мектепте кылышым керек экен. Анан башка телеканалдарга азырынча бошой элекмин. Бирisi алдыда. Келиңиздер анда Акжол мырзанын колунда аккордеонду жөн койбой, сонун чыгарма менен уланталы. Алгач чогордайсызбы же кандай кылабыз? Майрамбек Осмонов менен Майрамбек кайсы? жанагы Сарбазова. Сыймык Бейшекеев. Сыймык Бейшекеев менен? Жок, Майрамбек Осмоновдун өзүнүн экен. Болгон жакшы деген. Издерин болгон жакшы, салынган учагың толгон жакшы, бактысыз турмушка басылганча, баалаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көгөлөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң сүйүүнүн суына тоңгон жакшы, сүйбөгөн бирөөгө сүйкөнгөнчө, жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көгөлөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң Сырдашып бир жүргөн достор жакшы, сыйлашып сунулган колдор жакшы. Билбеске биригип кор болгончо, билгендин бийиги болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелетет, жаштыкка өмүрдү тетелетет. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көгөлөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң көгөлөтөт. Кусалуу көңүлдү армандуу өмүрдүң Сонун дуэт болду ошо да? Сөз түрдө дал ушул Акайс тобунун түптөлүшү качан түптөлдү, канча убакыт болду? Биздин Акайс тобунун түптөлүшү аталып калышынын себеби биздин башкы атыбыздын 2 тамга 3 тамгасынан эле аталып калды. Биз үйлөнгөнбүз 6 ай мурун, ошол 6 ай мурун үйлөнгөндөн кийин YouTube канал ачып өзүбүзгө ырларды киргизели деп чечкенбиз. Анан YouTube канал ачканда не деп коебуз деп отуруп эле анан менин атым Акжол, ошону эле Ак дедик дагы.
буну кайсаба, ошону айс дедик. Ушуну эле Акайс тобу. Эми Акжол Айсаба тобу дегенден көрө Акайс тобу деп. Демек 6 ай болду. Ушундай түшүндүрмөсү бар. 6 ай болду. 6 айдын жүз алды. Ачылгандан тартып башталганда бул 3 ай болду. Мисалы үчүн азыр бул жактагы болгон баягы сынактан башка да кайсы сынактарга катышып ийгиликтерди багындыра алдыңыз? Биздин алгачкы эле ийгилигибиз багындырган бул YouTube каналында бир конкурс өттү эле, ыр-сынак болуп, ошол ыр-сынактан биринчи орунду алып, андан аранжировка бекердешкен, ошол биринчи местага. Ошол аранжировканы утуп алдык, ошого ыр чыгардык. Биринчи ийгилигибиз ошол болду. Сөзү мага таандык, обону буга таандык Периштем аттуу алгачкы туңгуч ырыбыз чыкты. Жакшы экен. Аз күндө аны уга алабызбы? Буюрса тарат жатабыз. Клип тартыла элек. Анан айтып калдыңыз жогоруда 6 ай болду үйлөнгөнүңүзгө деп, жана деги эле баягы кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө баягы ырдап жүрчүңүз беле? Чогуу. Кантип таанышып калгансыздар ошол жерде? Биздин таанышканыбыз 2017-жылы бир жолу көрүшкөнбүз. Бирок анда жөн гана көрүшкөнбүз. Ошол Айтулла Идрис Айтбаев акыныбыз, ошого мен дагы устат тутуп ошого барган элем. Мен жөн гана бирок комуз үйрөнүү боюнча бардым эле. Төкмөлүк менен шыкшок билем аны. Анан ошол барганда бир 10 күндөй убактым болуп калып эле. Агайды 10 күн көргөм, буну 1 күн көргөм. Бул агайдын шакирт кызы болот эле. Ошондо көргөм. Кийин Москвага барыштым 2020-жылы январь айында ошол мавлид болуп. Ошондо дагы көрүшүп калдык. Анан ошол себеп сүйлөшүп жүрдүк. Мындай кыз жигит болбодук, бирок жөн гана тааныш катары. Мен Кыргызстанга келип, ошол Кудай теңдештирип кошот экен. Ошол башыбызды бириктирди. Жанагы эки жубай бири-бирин карабай, экөөсү чогулуп бир тарапты караш керек го. Ошондой болуп, экөөбүздүн максаттарыбыз дагы, жолубуз дагы бир болуп, анан нике деген бул кайыптан болот экен. Ошентип баш кошуп калдык, Кудайга шүгүр. Келиңиз чанда, сиздин дагы бир комуздун коштоосунда бир ырдаганыңызды угалчы, эгерде каршы болсоңуз, бир оон сөз берсеңиз. Белгилүү обончу, ырчы Нурак Абдырахманов атабыздын Сага деген ырын берейин. Жан дүйнөмдү үмүткө термей, кыялга термей, сага саналар сансыз агылат селдей. Карап карегин талып издесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Айдын көлдүң асманда учсаң, айдарым желдей. Сендей жанга көз арткан көптөр эч тынчтык бербей. Ишен жаным, абайла жаным, ким болсо да чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. Ишен жаным, абайла жаным, ким болсо да чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. Жакындарыбыздын баркын биле жүрөлү. Ушул чыгарма негизи эле көпчүлүктүн баягы аябай жакшы көргөн ырлар десек да болот. Бүгүнкү темабыз тууралуу сурабайлы. Келиңиз, баягы бүгүнкү темабыз баягы музыка жөнүндө болуп жатат. Музыка жан дүйнөнүн аздыгы. Анан сизден да сурайлы, кандай музыка сиздерге жагат негизи? Кайсы жанрдагы музыка? Жеке мен жактырган ырларым бул
жайырлар. Лирика тармагында. Жайырлар мага ошол Түмөнбай Колдоштун ырлары көбүнчө жагат. Манисине топ келген, обону жай, ушундай ырлар жагат мага. Бул ырларды мындай да, өзүм чертпей койсом, бир күндүн ичинде кайра сагына баштайм. Ырдабай коюу бизге такыр мүмкүн эмес да. Биз бул оргуштап турган эме, бул кайра чык дей берет, ырда дей берет да, ошол ырдабай койсок сагынабыз кадимкидей. Сиз? Негизи мен кичинекей кезимде эле музыка чыкса эле жанагы ырдесте музыкалык белек дегендер болчу эле, Гүлшан молдой алып барган. Анан ошол жерде музыка чыкканда эле отуруп калчу экенмин да телевизордун жанында. Анан кичинекей кезимден эле бул музыка мени жандап келет, бирок мен мындай ырдайм, төкмакым болом деген кичинекейимде андай максаттарым жок болчу. Бирок ушундай баары бир музыка өзү адам тартып алат экен. Бул болсо менин кесибим музыкант эмес да. Негизи бул өнөр, баары бир өнөрлүү өлбөйт, өнөр адамды дайыма коштоп жүрүүчү бул чоң нерсе экен. Чоң белек экен Кудай тарабынан. Эң жакшы. Той топурга барганда дагы көбүрөөк ырдасаңыздар керек баягы. Отуруп калбаса, сиздердики сахна болуш керек. Биздики ошол тойлорго барганда да негизи тойлорго чакырып турушат. Туулган күндөргө ушундай кечелерге чакырып атайын кызмат кыласыздар. Эл үчүн кызмат кылып жүрөбүз ошол. Мен дагы өзүм кесибим негизи техник болчу. Энергетик тармагында окунуп бүткөм. Кийин 4 жыл Москвада жүрүп келип, анан баары бир тартып турду ушул нерсе. Мен кызыккан нерсе үчүн окуп, ошону кесип тутуп жашоомдо мындай кесибимди ушул нерсе менен аркалайм. Музыка бөлүмүнө тапшырдым. Быйыл 1-курста окуп жатам. Жакшы. Балким азыр жана жогоруда айтып калдыңыз, Периштем аттуу чыгармасы укпайлыбы, эгер мүмкүн болсо. Периштем аттуу чыгармага даярданып келбедик, ал гитара менен чыгаргандарыбыз бар да. Келиңиз анда аккордеондун баштасында өзүңүз бир оонсоз бербейсизби? Декоровдун ырларын ардап берейин анда. Суктанам, жап-жашы лайланаган, укмуштай жас көркөм, тегебем сагагана, хей, тартынмай бери каным, гүлчү жаным, бек жактап жүзүмдү, сүйчү жаным, гүлүм болуп, жүрчү жаным, тартынмай бери каным, гүлчү жаным, бек жактап жүзүмдү, сүйчү жаным, гүлүм болуп, жүрчү жаным.
сонун чыгарма Бек Борбиев агабыздын ырларын кимдер гана сүйүү укпайт э. Негизи эле Айса эжеке айтсаңыз, эми келин болгондон кийин көпчүлүк жумуш үйдө болот, анан кайын журттарыңыз кандай кабыл алып атат? Эми сиз ошол чыгарма менен той топурга кызматка кетип калсаңыздар кандай кабыл алып атышат? Негизи жанагы бардык нерсе ниетке жараша болот, анан адамга жараша чөйрө дегени чын экен. Мен ошого аябай ишенип отурам. Себеби биздин үй бүлө баары ырга жакын, колдогон, ырда деп кайра ырдабай калсам, эмнеге ырдабай калдыңар, ырыңар качан чыгат деп сурап турушат. Анан биздин апабыз дагы ырдайт. Анан мен ошол музыкальныйга тапшырып, анан кийин эми максаттар орундалбай калган, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, анан мен жетпеген бийиктиктерге сен жет деп ошондой максат тилектерин айтып дайыма колдоп турат. Жакшы. Анан да айтып отмесиз, баягы келиндин биринчи келген күнү эч эсине кетпейт депчи. Анан кандай кызыктуу окуялар болду эле дегиле. Негизи мен айта берем, мен Ош жергесинен ысык жерде өскөм да. Анан Жалал Абадка турмушка чыгып калып атам. Өзүнүн оокатын эң бүткөн аяк чегинен Жалал Абадка турмушка чыгып аябай эрдик жасадың деп эле айтышат. Жалал Абадта эң бүткөн жерине бардым. Анан агаларга мынтип коем. Дайыма ыйык туттум махабатты, биздин сүйүү алоолонуп бара жатты. Алысты жакын кылган кыз экен го, оокатка жакын кылдым Жалал Абадты деп. Сон Ошентип аябай мен келген күнү өтө суук болгон, калчылдап тишиме тийип аябай титрегем да. Анан мени суук менен тосуп алдыңар деп буга тийишип койдум. Демек сонун күндөр. Эң Бирок баягы башкысы салттар бир эле. Салттар Окшош эле. бир аз айырма бар бекен? Бир аз. Буга чейин дагы бир түгөлөр менен маек курган болчумун, айтып калышты да баягы сөздөрүнөн аябай кыйналдым деп келинчи. Сөздөрүнө түшүнбөй, тарелка десе башка нерсени көтөрүп барып жаттым деп. Сөздөрүнөн айырма бар бекен, жок бекен? Окшош эле бекен. Сөздөрүнөн негизи мен биз тарапта кичине башка биз мен ичкилик каңдууруусунан болом. Анан бизде кичине башкачараак. Бирок мен кыргыз тилчи адабиятчы болгондон адабий тилде сүйлөп, мен анча кыйналбадым. Демек көнүп кеттиңиз. Кайсы сөздөрдү байкай алдыңыз? Кайсы сөздөр бар экен? Булар немени өтө дегенди кыйын дешет экен. Кыйын суук болуп кетти, кыйын сонун экен деп. Мен кыйын дегенди эмне деп сурап коем. Ошол сөз аябай мага жагат ошол кыйын. Мен муну тамашалап коем, биз кыйынбыз да деп. Ошого кыйынды көп сүйлөйбүз деп. Жакшы экен. Келиңиз Жакчыл мырза, сиз менен маек куралып, негизи эле эми алдыда кандай пландар бар? Бизде ошол максат кылган нерсебиз, пландарыбыз ошол артист болуп, ырчы болуп, ырыбызды өркүндөтсөк дейбиз. Биздики баары бир ушул тармакта. Биз кызыккан нерсебизди өркүндөтүп, ошол максаттарга жетип, Кудай кааласа, колубузда бар болуп, ийгиликтерге жеткенде, ошол мен жүрөктө өткөн нерсе ошол жетим жесирлер, мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ушулар каралбайт да бизде. Биз ушул нерсеге көбүрөөк басым жасап, ошол жардам кылсак деген максатта жашайбыз. Эң сонун. Тилектериңиздер орундасын деле. Келиңиздерчи анда акыркы чыгарма экөөңүздөрдүн коштогонуңуздарда угалы эле. Жарымдуу чыгарма. Комуз менен анда өзүм ырдап берип коем. Келиңиздер анда. Жүрөгүңүзгө жакын, көңүлүңүздү көтөрө турган чыгарма болсо. Колуңузду башкарып келесиз. Буну менен тааныш жүргөн убакта сезимимди билдирип бир улактай көздөрүң башкача экен деген бир жакшынакай чыгарма менен жүрөгүм багындырдым эле ошол жерде деп коеюн. Улактай көздөрүң башкача экен, бул кечте сага эч ким жакпаса экен. Мен сага сүйөм деп айткычакты, ким бири оозуну айтпаса экен.
Otodой көздөрүң бал-бал жанат, канбаймын карегим калбай карап. Мага эми эч качан тынчтык бербес, ай сабам жүрөккө салган жара. Sen meni çakırdın gelin istep, mahabat ırırdap derin istep. Irımdı başladın suyunçtön, özüm da жүргөндөй seni izlep. Otodой көздөрүң бал-бал жанат, канбаймын карегим талбай карап. Мага эми эч качан тынчтык бербес, махабат жүрөккө салган жара. Мага эми эч качан тынчтык бербес, периштем жүрөккө салган жара. Таңерде келип бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Аз да болсо саз маек курдук деген ишеничтебиз. Анан аз бизди жалпы 7 дубан көрүп турган чагы өзүңүздөр калуу тилек, саламыңызды жолдобосаңыздар болот. Биринчиден ар дайым ушул заманыбыз тынч болсун, эч качан оору сыркоо болбосун. Ушул дүйнөлүк оору бизди аябай кыйнады. Жамандыктар артта калды, жакшылыктар боло берсин. Кыргыз элиме тынччылык, аманчылык, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Албетте, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң дегендей, элибиз аман болсун, эл аман болсо биз ырдай беребиз. Эл болбосо биз кайдан ырдамакпыз, биздин ырыбызды ким укмак? Ошондуктан элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, дайыма ырдап эле жүрө берели. Анан кийин бүгүн 29 март, мындан 22 жыл мурда мен ушул күнү төрөлгөнмүн. Туулганыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Учурдан пайдаланып, ушул ата-энеме ыраазычылыгымды билдиргим келип турат. 22 жыл мурда мени ыңалатып, бул жарык дүйнөгө алып келген апакем аман болуңуз. Бүгүн менин майрамым эмес, сиздин майрамыңыз. Көп жашаңыз, оорубаңыз. Дайыма биз менен сыймыктанып, бизге ак батаңызды берип жүрө бериңиз. Эч кимдин кааларым, эч кимдин ата-энеси оорубасын. Эч ким жакынынан айрылбасын. Учурдан пайдаланып, мен дагы ушул ыраазычылыгымды айта алайын. Келесиз. Ата апа, сіздерге чоң рахмат, ушундай периштедей болгон жакшы аялды мага төрөп өстүрүп бергениңиздер үчүн, мага ишенип тапшырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эң сонун. Акжол мырза, анда белектерди жакшылап камдап бериңиз эми. Айсан. Ал планда. Эң сонун. Туулган күн дагы да болсо жакшы нукта улансын дейли. Силерге чоң рахмат. Ош жергесин салам айтыңыздар. Силерге да чоң рахмат. Бизди чакырып, атайын ушул берүүгө алып чыкканыңыздар үчүн.